Жақында ораза келе жатат иншалла. Рамазан деген bir мектеп келе жатат. 1 айлық семинар. Рамазанда Аллах Таала я юхаллазина аману, о Аллахның барлығына билеген иман келтірген бенделер, кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Силерге ораза кармау фарз болды, силерден мурдагыларга фарз болгон сыяктуу эмне үчүн? La'allakum tattaqun. Кудайдан коркуп таквадар болуңар үчүн дейт. Таква деген нерсе эмне? Көңіл бұғылан. Тақваны Хазіреті Али қысқа 4 сөзбен айттыр. Хазіреті Али, ат-тақва хия хауф минал жалил, тақва Құдайдан қорқу дептір. Оразаның фарз болушы не екен? Адамдарды тақвалыққа үйрету екен. Оразада машалла ежелеріңіз мантыны қылғансыз, самсаны пішірғансыз, құрытты езгенсіз бардық. Аллах адал қылған жақшынақай тамақтан өзіңізді тыйып атасыз ба? Амне үшін анда ғибаттан өзіңізді тыйған жоқсыз? Эмне үчүн өзүңүз ушактан тыйган жоксуз? Эмне үчүн убакыт өткөзөйүн деп отуруп алып, сериалды көрүп, Султан Сулайманды карап отурасыз? Таква деген пайгамбар изаяум саума хадукум, силер качан бирөөңөр ораза кармаса фала ярфус, уят сүйлөбөсүн. Вала яфсук, диниде тайкы болбосун. Ва ин катала ахад, эгер бирөө сиз менен айтышып кетсе, ораза туткан адамга, машинеңиз алдыңызда чыга калды, же базарда бирөө түртүп кетти, бирөө бутуңузду басып, ne dеш керек? Inni saim, men orazomун, тентеге теңел терек бою секирбеймин, оразомду жок кылбаймын деп. Ораза адам сүрөтүндө инсан, кылык жоругунда периште болот. Оразанын максаты бир гана, пайгамбар айтат. Кимде ким ораза кармаса, ораза кармагандай жалган айтканды таштабаса, ораза айтып бирөөгө жала жапканды таштабаса, пайга Аллах Таала айтат экен. Бұл бенденин ач калгандыгына, суусагандыгына мен муктаж эмесмин дейт. Ал жөнү өзүңдү кыйнап суусап атасың. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, оразанын негизги максаты инсанды адеп ахлакка үйрөтүү, таквага үйрөтүү. Намазында негизги максаты эмне? Сени жамандыктан тыюу.